Мен айылымды мақтабайым, бакең айылым менен мақтанам. Таланттар көп тар бөлмөдө катылган, талант вулкан тарчылыкта атылган. Бул дүйнө кыска экен, бирок кыска дүйнөдө нуска жашаш үчүн кусалык болуп туруш керек экен. Ушулай эле өзүң карап турсаң, мына буягын карасаң бүт эле ыр болуп турбайбы? Мына карагайың калемдерди кыязы, карт нарыным калемиңдин сыясы, бүт ааламды батырчудай сезилет, чырпыктагы чымчыгыңдын уясы. Бир талантың көп, эч ким айтпай жүрөт. Анын мугалимдик эмес, укмуш болуп устатымчы. Ал анан борборуңа барбасам, мендеги кичинекей адамдар борборго жооп бере албай калат го бул заманда. Жаштарың арбың карыдан, жаралган айыл абыдан, комустун күйсүң угулат, баке киргендең ар бир багынан. Мен эмнеден жаман көрүндүм, бирок ушул убагында балким мен жаман адаммын көп кишиге. Бирок суунун заманы келгенде деп айтып калышар балким, эстүү урпак чыкса. Ошо кезде болот акын туура айткан турбайбы? Бул ошенткен турбайбы депчи. Атайын таш баш атыма келип калыпсың, иним. Элчилеп баягы төс ойгосом дагы болот акын бир калпак кийгизип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү? Биз азыр акын, кадимки чагылган акын Болот Назаровдун айылына келдик. Нарын облусу Таш Башат айылы. Акын ушул жерден кезигип калдык азыр. Саламдашалы. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, өзүң кандай? Айылыңызга келип калдык. Ой, куш келипсиң. Сиздей болгон акынды чыгарган айыл. Болот Назаров кандай айылда туулган, кандай айылда өскөн? Бул кантип ушундай акын болуп калыптанды? Ушул боюнча жалпы биз Сокол медиа каналынын көрүүчүлөрүнө сиздин жакшылап бир бейнеңизди ачып берүү үчүн келип калдык. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, бар болуңуздар, бар болсок баары болот турбайбы? Туура айтасың. Туулган айылым Таш Башат туура эле болот мактасак. Атка минип албайсың, эмеге барып сүйлөшөлү, үйгө барып. Атка минип ал. Бишкектен келдиңерби? Бишкектен, азыркы Бишкектен. Кандай, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, мына айылым ушул. Көрүнбөй кеттиңиз көп күнү, көңүлүңүз эмне чөктү? Чегинген кочкордун жеңилген эместир дегендей. Мына сен сураган ушул Таш Башат айылым ушул тууган. Биябызда Бугу Марал бар. Ошо Кыргызстандагы ошол Корукта Карт Нарын суу Сырдария мына бул этегибизде ат. Мунун башы мына Кичи Нарын, Чоң Нарын деп коет. Элдер айтып жүргөн Жетим тоо деп атпайбы? Мына Жетим тоо ошол Чоң Нарын менен Кичи Нарындын ортосундагы мына могу көрдүң, тоо кырканы. Ошол бүт Жетим тоо арзагы Жетөгүзгө чейинчи. Эми кандай деп айтсам, бул жагы тескеи арча кайың. Эми мен кыскартып айтып берейин эми. Ал эмне үчүн жетим тоо? Тоолор жетим болбойт да, иним. Тоолордун башы бөлөк, этеги бир деп коет. Ал жетимдин тоосу да Манасиянын аманаты ошо жакта жатат бүт. Мына бул Курандагы 4 дарыянын бирөөсүнүн жээгинде сайыби катары жашайбыз да башындачы. Ал эми жетим тоо дагы ошол Курандагы бар тоо да. Темир жөнүндө сүрө уктуң беле? Ушул ата-бабалардын аманаты ушул экен да. Айылым ушул айылда чоңоюп өстүм. Эң мындайча айтканда баягы менин эмем да, ыйыгым, айылым. Акын катары калыптандырды ушул айыл. Ушул айыл эми өзүң карап турсаң, мына буягын карасаң бүт эле ыр болуп турбайбы? Мына карагайың калемдерди кыязы, карт нарыным калемиңдин сыясы, бүт ааламды батырчудай сезилет, чырпыктагы чымчыгыңдын уясы. Кайран бөкөң. Дагы эле табыңызды экенсиз. Кайран бөкөң ушинтип айтып коет айылым. Мына бул жанакы биздин жагалмай тамгада свастика деп жүрбөйбү? Немистердики. Жок,
Моңолдордун эле эң тамгасы Жагалмай тамга. Айылым боюнча да бир сонун ыр жазгам. Азыр айтып берем. Аны үй жактан улай да? Жүрү бастырчы сен, бастырбайт экенсиң, бастыра жүрбөйсүң. Болот байке, Айта кой. устатыңыз, алгачкы устатыңыз боюнча айтып бербейсизби? Элмирбек байкеге чейин деле башка устат жандап. Мен көзүм көргөн устатым ошо Элмирбек Иманалиев болду. Аны биз акындар ичинен улуу устат деп атап коебуз. Себеби мен өмүрүмдө чийнем бир эле мугалимди көрдүм, акысыз бала окуткан. Ал да Элмирбек Иманалиев болчу. Мына мен устатым боюнчачы аябай суроо эмелер көп да. Ал кишинин олончулугу бар эле, дастанчылыгы бар эле, манасчылыгы бар эле, төкмөлүгү бар эле, поэзия. Жазма поэзиясы да укмуш эле. Мен 4 тарабы төп келген. Анын бир талантын көп эч ким айтпай жүрөт. Анын мугалимдик эмеси укмуш болчу устатымдынчы. Тубаза мугалим. Бул тубаса, бул анткени аны ошондой да жараткан жаратып койгон ошондой. Ошон үчүн ал киши бизге деген кашыктай канымды аяган жок дей. Өмүрүнүн эң соңку секундуна чейин Кыргызга кызмат кылып кетти. А кишичи. Мен башкасын билбейм. Мен 12 жыл устатымдын үйүндө эле жүрдүм. Ошол жакта кирип чыгып элечи. Кемпири да аябай сонун киши болчу. Мына кабагым кашым дебей баары жарк этип мына. Устатыңыздан неметип калдык эми. Сиз эскерип атып. Ар убакыт даа бир сүйүнүп алган чыгар. Анан эми бир жамактап бербейсизби? Мен жамактап берейин асмони. Иним комуз берчи. Иним ырда деп турсаң ырдаймын, ырдабай карап турбаймын. Бияка Сокол медиа келген турбайба, мен сонун кептен сыйлаймын. Ал мына келип турган берге баарыңыздарга рахмат. Айтып ошоло сөзүмдү бүт албайм миним ырастап. Силер келип турсаңар Болотбекти кубаттап. Мен турган жер таш башат, туура эле болот мактасак. Чоңойгон ошол айылым, баарынан айтсам дайынын. Карегимдей сеземин, карагай талы кайыңың. Айланайын бактыгул, сен даң элдин уулусуң. Кашыма келип интервью сурап менден турусуң. Болот акын ошондо жашырбай айтып берсинче, жакшылыкта дурусун. Иним Сокол медиа дейт экен, көрүп эле жүрөмүн. Көмгекти кылдыңар, көдөнүмө көп акыл өрүп алып жүрөмүн. Кээ бирлерин көргөндө кадим менен жанбастан, кандай сонун тартсаңар, аларды келет сүрөгөм. Бүгүн Болот деген акындын айылына келип калыпсың. Айтып ошол олтурсам, силер журналисттерден аныксың. Өзүңөргө бере албайм, өзгөлөр берчү аныксың. Кагылайын туугандар, көкүрөктө көлкүлдөп, бакетил жашасын деп турам. Бу көрдүйнөнө кубалап, ким жашасын деп турам. Элине кызмат кылгандар ай, сиздерде миң жашасын деп турам. Жаштарың арбың карыдан, жаралган айыл абыдан. Комустун күйсүң угулат, баке киргенден ар бир багынан. Таш башатты билесиң, таштап кетең албаймын. Бул ары кетсем сагынам, айланайын айылдын ак пейлине багынам. Ушул чоңоюп турган айылдым ааламга жол баштаган. Бул Болот акын болсунчу, сагынгандаң айылды эки көзүн жаштаган. Мен айылым менен мактанам, мен айылымды мактабайм, бакең айылым менен мактанам. Ушул айылда өстүңүз. Ааламга кетчү жол айылдан башталат дейт.
балалыкка ыр барып келбейли? Балалыкка барсаң эле балалыктын баары артта калды. Мына мен ушул жерде туруп балалыгым артыма көз чаптырайын. Мына ушу кайыңдын башында тегирмен болор эле. Айтылуу Айтмамбет деген уста өткөн билесиңби? Мына өйүстөгү Арстанбек атабызга комуз чаап берген. Күмүш кулакты чаап берген. Бул аягында киши тетиги менен жанакы катана деген тиги самурайлардын кылычын сынып калган жеринен курап берген киши. Кашкардын ханына тажы чаап берген киши. Ошо киши мына ушул айылдан болгон. Анан мындай тажыны бөлөк бирөөнө чаап берип коет деп анан өлтүртүп койгон да кишини. Кадимки жана айтып жүргөн. Ошо кишинин урпагы дагы уста чыгып аккан арыктан суу агат демекчи эмеспи? Анан ушул жака могу Кайыңды деген өрөөнүн башына тегирмен салышкан, таш тегирмен. Анан кийин ошо таш тегирменде мына мен ал кезде апам тирүү эле, раматылык. Ошо жака тоо күндүк багып анан Кайыңдыга барып тегирменди жайлап калдык. Ошо кишилерден сурап алыпчы. Мен балалыгым ошо жакта өстү. Улуу тоонун койнунда, Кайыңдын боюнда, Карагай талдын жанында, Батма туучуда мен балалыгым ошо жакта өттү. Балалыкка кайтып, апаңыздын тирүү кезиндеги баягы байоо балалыкты эскерип өттүңүз да. Анан ушул апама деген өзүңүздүн бир ырыңыз бар экен. Бала кезде баркыңды биле албагам, барып кел деп жумшасаң тиле албагам, бүт өмүрү кусага толуп калган бир аңгеме уккула бул адамдан. Апазы бар адамдар апаңар урушканда аябай кубаңгыла, көңүлүн калтырбастан көтөрүп булагыла, кеч болуп кала электе кемчилик кетирсеңер кечирим сурагыла. Апазы бар адамдар апаңар урушканда аябай кубаңгыла деп. Анан ушу апаңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Анан эми мен бул апаңыз жөнүндө толук бир айтып бересизби? Тарыхы жөнүндө айтып берейинби? Бул ыр баягы тиги калем менен кашынып отуруп чыккан ыр эмес бул. Бул баягы бирдемде деп коет го Кыргызда. Бирдемде чыгып кеткен ыр да. Бул сөзүң үчүн жерге түшүп жооп берейин эми. Анткени баягы энелер жер бетинин жумагы да. Бул ыр ошо эмеде жазылып калган, бирдемде чыккан ыр да бул ыр. Калем менен кашынган жокмун. Эмне болуп калды, бул ыр кандай чыгып кетти? Мен аябай кыйналып жүрдүм, көрсө бир кусада жүргөн экенмин да. Эчтекем толбой элечи. Анан бул эртең менен 7:37-де чыккан ыр да. Ойгонуп туруп эле ушул ырды токунгам. Анан ушул ыр болуп калды. Кийин мен устатым, ой, оке бир ошко барып бир акыйкатыңды айтчы деп ошо жакта концерт берем деп эметкенден. Анан ошо жактан окугам. Бул ырдычы бир окусам анан бу жалпы журтчулукка аябай тарап кетти, Инстаграм эмелердечи. Бул аркылуу көп киши чалды. Мен апаларым ыйлап чалды. Анан эми ыр демекчи мен ал эле ыр жазган жокмун эми. Мен Таш башатта жатып аябай көп ыр жазам да. Өзүң билесиң. Кумурскадан кийин эле мен. Билбейм, шаарыңа батпай койдум. Мени батырган эле ушул баягы Таш башатым. Кечке күтөм, жол карайм. Не адамсың, периштем. Келечектин энеси, кечир мени кейтсем. Эй татына нур адам, эген берген кубанам, бааланбаган акындан бактылуу бол суранам. Биз жок ээн көчөбүз, баке бир күн мындан көчөбүз. Жараткандын алдына сыйлуу барар экөөбүз. Келчи мындан кийин биз кумурсканын уясын тепселебей өтөбүз. Жана апа жөнүндө жазганыңызды бирден менен жаздым деп калбайсызбы? Апаңызды сагындыңызбы? Сагындык. Ошол апа жөнүндө бирден менен жазган. Мен көп ырларды бирден менен жазам. Дагы ошол сыяктуу бир ыр окуп берейин, бирден менен жазылган. Мөгдөгөн атаң бар экен. Мөлмөлүм өзүң дар экен. Сөздөрүң ширин бал экен. Көздөрүң аткан таң экен. Каякта кандай жүрсөң да каралдым, жүрчү
жане сен. Жаздығым менен сырдашам, қызым, мені жалғыздық қинайды, қанатем. Жаратып жанду қырларды, жаралат атам, тағы ечен. Сағындыңыз бе? Бұл дүйнө қысқа кен, бирок қысқа дүйнөдө нусқа жашаш үчүн кусалык болуп туруш керек экен да. Талантты кат эле ыр жазып эле ушинтип жүрө бересизби же? Алдыда кандай максаттар бар? Эми кыска сурооңо нуска жооп берип коеюн. Буюрса ойлор бар эним. Ушул айылдан бири өрүлүп, төгүлүп алып, 60 сапты бир токуп, 60 китеп бир окуп, алып анан борборуңа барбасам, менде кичинекей адамдар борборго жооп бере албай калат го заманда. Баарың эле шайыр болуп кетпедиң да. Буюрса могу жакында чыгат, мен бир термем чыгат дейм, ак мөңгү дегенчи. Буга чейин жеңи жок атабыз аккан суу деп 7 күн 7 түн айтып кетиптир. Ак куржун толтуруп кетиптир а киши. Мен жеңи жок атамда ак куржун толтура алган жокмун. Бирок ак мөңгү боюнча өзүмдүн айта турчу оюмду ортого салдым деп ойлойм. Жакында чыгат. Термеге менин 6 жылым кетти. Күнү түнү ар бир сабына, ар бирине түнөп чыктым. Себеби бул келечектин иши болуп аткандан кийин калпыстык кеткенге болбойт да. Ошо ак мөңгү жөнүндө жаздым. Эң начар сабын айтып коеюнбу? Уратып аппак мөңгүнө уялбайбыз аккандай, улуу тоолор оюлса, урпактын көрүн каскандай. Могу кыргыз калпакты эмне кийет? Бул кыргыз могу ак мөңгүнө көтөрүп жүрөт башына аздектеп. Байлык деген ушу түгөнбөгөн ак алтын да үстүндөгү. Могу жаратылышты, табигатты, аба ырайын сактап турганчы. Тагдырда ар кандай болот экен? Тагдыр оош, кыйыш, өйдө ылдый менен тагдыр экен да. Анан ушул тагдырда эми бун каткандан элдин баары билет. Камакка алынып калдыңыз да. Ошол күндө тагдырды сурагым келип атат. Айтып чарчайсың муну. Мен эмнеден жаман көрүндүм, бирок ушул убагында балким мен жаман адаммын көп кишиге. Бирок суунун заманы келгенде деп айтып калышар балким. Эстүү урпак чыкса, ошол кезде болот акын туура айткан турбайбы? Бул ошенткен турбайбы депчи. Мен анткени адам затына чыныгы байлык жөнүндө каразанымды карчырдым да. Бул өмүр эмне? Мен жаманмын, мен өтүп кетем. Мен кетем. Бирок бизден кийин эл жашайт да. Ошолор акыйкатты көрсүн да. Бирок келечек менен герчек астыбызда да. Болот акын бир калпак кийгизип койсун, бул да тагдырыңа жазылып калса керек. Чоң рахмат. Атайын таш баш атыма келип калыпсың, эним. Элчилеп баягы төө сойгосом дагы, бирок ушундай төө көтөргөн жигитке, сиздей улуу залкардын улуу шакиртинен калпак кийип кетүүнүн өзү. Рахмат. Өз колуман калпак кийгизген. Ат минип тон кийгенге орор Болот байке. Чоң рахмат. Илгери тиге устатым ушундай калпак кийгизген, так эле ушундай калпак. Ыраазымын, мен да ушундай калпак кийгизип турам. Чоң рахмат. Жолуңар ачык болсун. Рахмат. Келгениңерге ыраазымын. Бар болойлу түгөнбөйлүү курдаштар, узак болсун бул сапар. Мезгил өтүп дүйнөдөн биз өтсөк да кайра кайтып жолугушуу жолдор бар дейт го. Дагы да сиз менен келечекте кенен маек куралы. Байма-бай келип тургула. Анткени келип тургула. Мен өзүм мындан ары ушул айылымдын таланттарын эл журтка алып чыксамбы деген изги тилектерим бар эле. Ташбашаттын буюрса сиздер да баягы пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Сиздер да жакшы келген турбайсыздарбы? Мына эртең эле мына бүт таланттар жашайт, саяпкерлер жашайт, мыктылар жашайт бул айылда, мүнүшкөр жашайт деген демекчимин. Келип тургула. Ар дайым эшигибиз ачык сиздерге. Бар болгула, бактылуу болгула, жалпы жамаат сиздерге рахмат. Ушул ишиңерди эч качан өксүтпөгүлө. Анткени силер эл журтка пайда алып келчү жумуш жасап атасыздар. Элчилик кылып атасыңар.
бул Кыргыздын берки учу менен аркы учун тааныштырып атасыңар. Бар болгула. Ар адамды ар жерде арал кылып, арабызда коюлай караңгылык. Табыш албай калгыча үн каталы, таап алалы адамды адам кылып.